Саламатсыздарбы, урматтуу катталуучулар, урматтуу кыргыз элим. Мен ЦУМдун тегерегинде ошол байланыштуу окуялар жөнүндө бир канча кайрылууларды кылмакчымын. Ошонун биринчиси. Бул себеп кайрылуулардын деги себеби жөнөкөй эле. Мен ЦУМдун тегерегиндеги жанагы фонтанды, ошол жерде болгон мажырымталды кыйган боюнча дейле улам эле тиги ЦУМдун ушул фонтанды ана жасайбыз, мына жасайбыз деп андан кийин кыйып салып, анан жоготуп салып, аттарын тет жака Лебединовка жакта бир үйдүн коросуна тыгып салып жатканынан ошол экиге сындап айтсам, ошондон бери мага ЦУМ өчөшүп, укук коргоо органдарына дагы арыз жазып атышат, сот органдарына дагы арыз жазып атышат. Айтор, ошонун тегерегиндеги маселелери боюнча дагы мен ошон үчүн кайрылып жатам, токтолуп жатам. Биринчи кайрылуум укук коргоо органдарына. Урматтуу укук коргоо органдары, Ички иштер министрлиги, Ички иштер министрлигинин кызматкерлери, урматтуу прокуратура органдары кызматкерлери, деги эле укук коргоо органдарында ким иштесе, анда моуну бир сыйра угуп коюңуздар, дагы бир жолу эсиңиздерге. ЦУМдун башкы директорунун жардамчысы делген белгилүү Рамонов ашата сөгүп, оозго алгыс нерселер менен шалбырата сөккөн өзүңүздөр көрдүңүздөр. Укук коргоо органынын кызматкерине баш иймек түгүрсү аны чыпалагана дагы алып койгон жок, көрүп атасыздар. Араңдап атып муну кармашты. Омон барып кармап. Андан кийин укук коргоо органдары сиздерге суроо. Мына сиздер аны камалды дедиңер. Үйүнө барып тинтүү жасадыңыздар. Баңги-зат табылды дедиңиздер. Өзү баңги затты колдонгону далил болду деп далилин кошо көргөздүңүздөр. Анан аяк түбү эмне болду? Аяк түбү мынакей бир аз убакыт өткөн жок. Рамонов кай жерде отурат? Рамонов мырза навигаторда тамак ичип отурат. Мен өзүм көрүп, ошол экиге күбө болуп, анан кайрылып жатканым да. Эми менде жөн эле сиздерге жөнөкөй эле бир суроо. Урматтуу укук коргоо органдарынын өкүлдөрү, сиздерде намыс деген барбы? Биз сиздер менен сыймыктанабыз да. Сиздер өзүңүздөр айтып атпайсыздар. Биз ушунча көп иш кылып атабыз, элди коргоп атабыз, тартипти коргоп атабыз, элге жардам берип атабыз. Анан биздин милиция бизди коргойт деп сиздерден сыйлап, урматташыңар керек деп дайым айтып келесиздер да. Доблестная милиция деп айтып келесиздер го. Анан эгерде сиздерди ушинтип шалбыратып сөгүп атса, сиздердин бир өкүлүңөрдү, жанагынтип мыйзамдуу талаптарга дагы жооп бербей өз билген кылып аткан адамды, силер унчукпай кайра баңги-зат, силердин айтканыңар боюнча баңги-зат колдонгон, баңги-заты табылган, ошол эки менен алек болуп, элдин көзүнчө көз көрүнө мыйзамды дагы, укук коргоо органдарындагы элди да оозго албай сөгүнүп шатыратып аткан адамды жөн эле кой берип койсо болот турбайбы анда? Анда жанагынын баары эмне? Бул жөн эле пиарбы? Бул жөн эле ошол жерде көз боемочулук кылып туруп, анан кайра акырын кой берип койгонуңарды кандай түшүнсө болот? Же анда укук коргоо органдарынын кызматкерлерин ушинтип сөгүп коюп, шатырата шалбыратып, жанагынтип Рамонов мырза кылгандай кылып коюп, анан тиги бир аздан кийин кайра эшикке чыгып алып жүрө беребизби? Анда ким сиздер өзүңүздөр урматтабасаңыздар, өзүңүздөрдү сыйлабасаңыздар, кантип анан элден, карапайым элден сиздер урмат сый күтөсүздөр? Мен ошол эле ЦУМдун мага берген доо арызы, булар доо арыз берип кечирим сура деп менден талап кылып атышат да. Мына Рамонов мырзанын кечирим сурамак түгүрсү өкүнгөнүн да көргөн жокпуз да, туурабы? Бул ошол ЦУМдун башкы директорунун жардамчысы. Ал эми ал жерде жанагы Мамметов-Габазов деген ал ЦУМга ээлик кылган адамдардын бири да. Ошонун кызматкери, ошол жердеги жардамчылары да, туурабы? Булардын менден кечирим сураган сөздөрүн айтайынбы? Мына силер уккан сөздөрдү айтайын. Силер кечирим суратпай эле, өкүндүрбөй эле чыгарып ийбедиңерби? А булардын кечирим суратып аткан сөздөрүн угасыздарбы? Эмне үчүн мени кечирим сурасын деп атат? Мынакей жөн эле сөз. Эл менен мэрди
мазактаган цум деген сөз үчүн Карыпбеков кечирим сурасын дейт. Көрдүңүздөрбү? Рамоновдун сөздөрү менен бул сөздөрдү салыштыргыла. Мындан ары менин жеке тилим мамлекеттик болгондуктан, бул тилде мен кыйла жакшы билгенимдиктен, ал эми орус тили өзүмдүн тилим болбогондуктан жана силердин мага койгон дооматтарыңарды тереңирээк так түшүнө албаганымдыктан кыргыз тилинде мага кайрылууңуздарды суранам деген сөз үчүн кечирим сурасын дейт. Ошол үчүн кечирим сурасын дейт. Элестетиңиздер? Мен мисалы мен айтып атам да. Мен Цумга айтып атам. Цум, мен кыргыз тилим, мен негизги тилим кыргыз тил, мамлекеттик тил кыргыз тил десем, ошол үчүн дагы кечирим сурасын. Бул дагы көкүтүү, мазактоо болуп эсептелинет деп жатат. Түшүндүңүздөрбү? Ушундай жөнөкөй эле нерселер үчүн Цумдун жетекчилиги Цум Карыпбеков кечирим сурасын деп атат. А сиздер болсо, өзүңүздөрдүн кызматкериңерди шалбырата шатырата сөгүп атса, оозго алгыс сөз менен балитин чыгарып атса, баш ийбей жатса, сөгүп билгениңди кылып ал деп атса, силер анын үстүнө омон менен келип кармап тинтүү жазап, анан баңгизат менен кармалды деп жатса, бир кечирим суратпай, бир өкүндүрбөй туруп навигаторго алып барып отургузуп коесуздар. Цумдун жетекчисинин жардамчысы эмес, жөнөкөй карапайым адамдарды бирдеке деп силерди сындап койсо, бирдеке деп сүйлөп койсо, боорго тээп, жетелеп барып кечирим суратып, кыргыз элим кечирип кой деп сүмүрөйтүп аны ошол жерге дароо кечирим суратып түрмөгө тыккан, түрмөгө тыгып атпайсыздарбы? Муну кандай түшүнсөк болот? Урматтуу коргоо органдары, мен сиздерге айтайын дегеним да. Мынакей Цум өзүнүн кадыр баркын кандай баалайт? Кичине сөздөрдү сүйлөп койсоң эле, ошол экиге кечирим сурасын дейт. Кичинекей сөздөрдү сүйлөп койсоң эле. Демек Цум өзүнүн кадыр баркын, өзүн урматтуумун дейт. Мен эбегейсиз сөз тийгизмин дейт. А сиздер кызматкериңерди шалбыратып сөгүп атса, минтип коесуздар. Мен башка бир эле нерсени айтайын дегеним. Урматтуу коргоо органдары, эл баарын көрүп турат да. Эл баардыгын көрүп турат. Эл муну да көрүп турат, байкап турат. Эл өзүнө ошонун баарын камтып атат. А сиздер болсо, бир четинен жакшы роликтерди кылып, мынакей милиция ушундай жакшы нерселерди кылып атат деп аракет кылып, күндүр түндүр ар кимдин аркасынан чуркап жүрөсүңөр, дагы бирөө туруп ушинтип кой берип коет. Анан ошентип силер кадыр баркыңарга ашата сөгүп siiп салган адамдар ресторанда отурушат. Мен элге, сиздерге Цумдун кадыр баркы кандай экенин жана укук коргоо органдарынын кадыр баркы кандай болуп жатканын салыштырмалуу түрдө байкап көрүп, жыйынтык чыгарасыздар деген үмүттөмүн. Мен укук коргоо органдарымдын жанагы кызматкерлери, алардын кадыр баркы жана антип ашатылып, тебеленип, тепселип, сөгүлүп жатканына кайдыгер эмес адам катары айтып атам да. Кыргыз милициясы, кыргыз күч органдары күчтүү, абройлуу, урматтуу болом десе, анда бул нерселерге жол бербеш керек да. Андай нерсе кылган адам ал жерден оңдолуп чыгыш керек да. Баңгизат колдонгон, чеккен, баңгизат менен кармалган, жана антип баш ийбеген, шалбырата сөккөн адам, жанагы исправительный колония деген бул түзөтүү, оңдоо иштери да. Силер түзөтүү, оңдоо иштери жок эле силер кой берип атасыздар. Цум болсо жок, кадыр баркым меники мындай кечирим сура деп жатат. Туугандар. Ошондуктан урматтуу күч органдары, мен ойлойм, өзүңүздөр жыйынтык кылып, мында карап көргөн адамдар бардыр ошол жерде. Сиздердин өзүңүздөрдүн урмат сыйыңарды бийик койгон адамдар бардыр. Ушул маселени кандайча болуп баңгизат менен кармалган, кандайча болуп ушинтип ашата шатырата кыргыз милициясын сөккөн адам барып ресторанда жыргап отуруп жүрөт деген суроо коет болсо керек деген ишеничтемин. Сак саламат болуңуздар.